Балдардын ар бир кыймылынын алдында дуа айттырып, сүрөлөрдү жаттаттырып, араб тилин үйрөтүшөт. Акыркы убактарда Кыргызстанда мусулман бала бакчалар арбын ачыла баштады. Аны биз социалдык тармактардагы баракчалардан байкасак болот. Мусулман бала бакчалар башкаларынан эмнеси менен айырмаланат? Биздин чыгармачыл топ Ош жана Бишкектеги жекеменчик мусулман бала бакчаларынын иш тартиби менен таанышып келдик. Сиздер менен мен Наргиза Асекова, саламатсыздарбы? Ош шаарындагы жекеменчик бул бала бакчаны сыртынан караганда эле мусулман бала бакчасы экенин түшүнүүгө болот. Бул жакта катардагы бала бакчалардыкындай шарттар каралыптыр. Логопед, мектепке чейинки даярдык жана бир нече тил. Орус тили күнүнө эле, араб тили жумасына 2 жолу, английский дагы 2 жолу. Мусулман бала бакчаларынын негизги максаты балдарды динге сугаруу экенин тарбиячылары баса белгилешет. Анткени булар эми кичинекей да, булар айтса, неме үйрөнсө, аларга сооп жазылат. Биз ошол балдарды кичинекейинен ошол өзүбүздүн динибизге машташтырып, исламий тарбия берүүнү каалап, ушундай исламий немени киргизгенбиз. Мындан улам чүрпөлөрдү ар бир кыймылынын алдында атайын дуаларды айтууга үйрөтүшөт. Эртең менен турганда, жатканда, тамактан алдын, тамактан кийин, эшиктен чыкканда, киргенде, жатышта, турушта. Балдар бат эле жаттап алышат. Ооба, бат эле жаттап алышат. Маанисин дагы түшүнүшөбү? Маанисин ооба, түшүндүрөбүз. Дал ушундай мусулман багытындагы бала бакчалар Бишкек шаарында дагы арбын. Алардын бири Кызыл Аскерде жайгашкан. Бул жакта дагы таалим сабагы өтүлүп, араб тилине басым жасалат. Араб тилинде биз дуаларды үйрөтүп, ушу балаларга тамгаларды таанытып, анан Аллахтын 99 атын үйрөтөбүз. Мусулман бала бакчада балдарга бир гана халал тамактар берилет дейт тарбиячысы. Халал тамактын арасында биз деген халал индустрия бизге уруксат берген тамак аштар эле кирет да. Эт, бул халал түрүндө союлган малдын эти, атайын татталган жерден тамак аштар келебиз, сүт азыктары, ошондой эле майлар келет, баардыгы халал деген сертификат алынган жерден алып көзөмөлдөйбүз. Ал жагынан биз балдарга аябай көзөмөл кылабыз да. Кene biz musulmanский садик болгондуктан тамак ашты дагы биз адал тамак бергенге аракет кылабыз баардыгыбыздай. Анан албетте тамактанууга отурган чүрпөлөр атайын дуаны айтмайынча оозуна нар алышпайт. Төшөккө жатаарда болсо өзүнчө дуаны айтышат. Ал эми бөбөктөр уктап жаткан маалда бөлмөнүн ичине атайын сүрөнү жаңыртып коюшат. Аны уктатканда биз жөн эле балдар уктатып койбойбуз, биз деген Ясин сүрөсүн коюп коебуз. Бала уктап атканда да уйкусу тынч болуп, өзүнүн нерв системасы да калыптанып, бир күнгө ойногон энергиясын кайра толукташ үчүн балага ушу Ясин сүрөсү жардам берет да. Баса мусулман бала бакчаларда календардагы кызыл күндөр майрамдалбайт. Тагыраагы мусулмандарга тиешелүү гана майрам күндөрүн белгилешет. Бизде башка садиктерге айтып аткандай, гос праздник, мисалы майрамдарды майрамдабайбыз. Биз 5 күн иштейбиз, 2 күн эс алабыз да. 5 күндүн бир жума күнү биз деген эс алуу күн кылалык десек,
мамлекет ичиндеги туура келбейт экен да. Анткени көп ата энелер иштейт 5-ши күнү. Ошондуктан биз 6-чы, анан жекшемби күндөрү ишемби, жекшемби күнү эс алуу күн болот. Ошондо силер 5-чи күн башка күнөргө караганда өзгөчө өтөт. Өзгөчө күн болуп өтөт да. Биз ал күнү деген балдар менен көбүнчө салават айтабыз. Салават биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга багыштап ошо эстейбиз да. Пайгамбарды таанытабыз балдарга. Пайгамбар ким болгон, биз мусулмандар үчүн, мусулмандар балдар үчүн, эмне адамдар үчүн эмне алып келген, ошону баарын балдарга таанытабыз. Жеке менчик бала бакчаны иштетүүгө тиешелүү документтерди алышканы менен диний багытта сабак өтсө болот деген уруксааты жок. Бала бакчалардан мусулман тартибиндеги бала бакчалар аз да. Анан биз ушул ачканда, биз эмес да, шеф ачканда, ушул алардын максаты ошо балдарга, кичинекей балдар, жеткинчек балдарга динди үйрөтүү болду да. Жөн гана садик бала бакча кылбай эле ушул динди үйрөтүү болду да, булардын ою. Анан бизде иштегендер баары тең намаз окуган адамдарбыз. Тарбиячынын айтымына караганда, орто жана жогорку тайпалардагы кыз балдарды 2 башка бөлмөгө бөлүшүп, бирин бири көрбөгөндөй кылып кийинтишип, 2 бөлөк уктатышат. Жыйынтыктап айта турган болсок, мусулман бала бакчаларында халал азык түлүгүн колдонуп, араб тилине, таалим сабагына басым жасашат. Иштегендер жоолук салынып, намаз окугандар. Мамлекеттик жана эл аралык майрамдар белгиленбейт. Мусулмандарга тийиштүү гана майрамдарды өткөрүшөт. Орто жана жогорку тайпадагы балдар менен кыздарды уктатаарда 2 башка бөлмөгө бөлүшөт. Чүрпөлөр болсо ар бир кыймылынын алдында атайын дуаларды айтып турушат. Негизи, Кыргызстандын билим берүү жөнүндө мыйзамдарына алайык, мамлекеттик жана муниципалдык билим берүү мекемелеринде окутуу динден сырткары жүргүзүлүшү керек. Ошол эле маалда жеке менчик мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин дин боюнча иш тартиби жөнгө салынган эмес. Ага карабастан, мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде, жеке менчик бала бакчаларда дагы мамлекеттик стандартта белгиленген сабактар бекитилген сааттын ченемдеринде өтүлүшү керек. Ал жакта диний билим берүү тууралуу эч нерсе айтылган эмес. Кыргызстандын мыйзамдарына алайык, диний билим берүү уюмдарына билим берүү ишин жүргүзүү укугуна лицензиялар тиешелүү конфессиянын жетекчилигинин сунуштамасы боюнча жана дин иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын макулдугу менен берилет. Бирок биздин өлкөдө тиешелүү документтерин топтоп уруксаат ала элек жатып эле диний бала бакчалар өз ишмердүүлүгүн баштап алышат. Ошол эле маалда Кыргызстанда 1 жаштан 6 жаштагы 960 миңдей баланын 740 миңдейи бала бакчага барбайт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Адылбек Касымалиев билдирет. Анткени мектепке чейинки билим берүү мекемелери жетишсиз. Өлкө боюнча 1834 бала бакча иштеп жатса, анын 251-и жеке менчик. Анын ичинен канчасы диний багытта балдарды тарбиялап келет, мамлекеттик органдардын так маалыматы жок. Диний багыттагы бала бакчалар боюнча пикириңиз кандай? Жообуңузду комментарийге жазып, видеого лайк басып, бизге катталганды унутпаңыз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Көрүшкөнчө.